взаимодействовать детей и принимать их с похвалой. Я рад, что ты хочешь этому научиться, похоже, тебе это нравится. Деп, мисалы, өзінен өзі эле мен кийим, тамак жасагым келип атат, же кийимимди нотуп өзүм тигип көргүм келип атат деп бала өзү ушинтип айтса, бар жипти барып алып тигөр. Тиякта майды алып кылыр эмес. Бул жакта ошол нерсесин да балага эмне кылыш керек? Жок, условия это мындай само собой болушу мүмкүн да, бирок признавать этип, мындай айтканда, сен ошол нерсеге кызыгып атканың мага аябай жагып атат деп айтып өтүү. Ошону басым кылып айтып кетүү дейт да. Андан кийинкиси, обратите внимание на небольшие улучшения и прогресс дейт. Мисалы, буга чейин балаңыз үй тапшырманы пока сиз келип чогуу отурмайынча кылбаса, эртеси күн болсо өзү эле жаңы эле баштады 10 мүнөт бұрын. Же болсо толтура тапшырмасынын арасынан бир эле тапшырмасын аткарды. Ошондо деле кичинекей эле өзгөрүү болду, кичинекей. Ошону деле басым жасап айтып коюу. Мен аябай кубандым, сен 3 тапшырмаңдын, же болсо 5 тапшырмаңдын бирөөсүн өзүң жалгыз аткарып койгонуңа деп ошентип, ошого басым жасап айтуу дейт. Андан кийин продемонстрировать доверие дейт да. То есть бул жакта мисалы мен ишенгем сага, мен билгем сен ошондой кыларыңды деп, Ошо сделайте акцент на сотрудничество. Я думаю, это здорово, что ты так много сделал, что вы так много сделали для нашего общего дела. То есть сен экөөбүз мындай тамак жасаганга сен аябай көп салымың кошконуң үчүн аябай мындай айтканда рахмат. Мен разымын деп бул жакта ошону чогуу иштегенге ошону акцент көбүрөөк кылып кетүү деп айтып атат да. Андан кийин ошо невербальный кандай десем, бир мимика, жесттер, аракеттерди да айтуу, мындай сылап кетүү, кучактоо, дагы бир ошон башка нерселерди кылуу деп. Ошондо мен эмнемди туура эмес кылгам. Кайсы? 11-де бүттү да. Далее результат оюрду. Мен биз айна катары переживать этебиз да. Анан мен андан мындай суроо бердим да. Ты подумал, у тебя есть варианты, если вдруг мы не получим коробку, өтпөй калсак, у тебя варианты есть, может, ойлондум деп сурасам, менин балам мынтип жооп берген да. Мам, ты что, мне не доверяешь, что ли, не веришь? Мен өтөм коруктум деген да. Ошол жерде мен кандай туура эмес неме кылдым да. Бул балаңызды ошол ОРТдан жакшы бала албаганга Жок, мен аны ОРТдан жаман бала аласың деген жокмун да. Мен хотели просто подготовить. Да, я хотела его просто подготовить, ошо мындай. Если вдруг не поступишь, у тебя варианты другие есть деген суроону мен да өзүмдөн өтпөй калсаң эмне кыласың деп неме айткандан, ты об этом подумал, если вдруг не получишь, что больше 110 баллов, что ты будешь дальше делать деп сураган да. Ошонучу азыр бизде бул темадан кийин я сообщение, я высказывание деген тематика болот да. Вот ошол, мне кажется, менин оюмча ошол жакшыраак туура келет ошол жака. Запасной служба. Ошо. Признание лучше всего выражается, когда с четким обоснованием и описанием поведения или действия. Кайреле бул жакта. Жүрүм туруму, иш аракети так жана туура айтсаңыздар, балага, деп бала ошол нерсени туура кылып аткан экен деп ошол нерсеге көбүрөөк басым жасап калат, Фокус на поведении или результата, а не послушание ребенка дейт да. Ой, молодец, сен жакшы тилди уккан бала турбайсыңбы дегенде мактаган сайын сиздин кылган сураганыңыз туура эмеспи, сиз деле карап калат да, сиздин айтканыңыз деле. Эгерде көбүрөөк самостоятельный болсун десеңиздер, анын кылган ишине көбүрөөк басым жасап турсаңыздар, жана эмнени каалап турасыз, аяккы натыйжасын айтып өтсөңүз, бала ошого өзү аракет кылып баштайт деп айтып. Анан колдон келишинче акча берип, стимул берген азыраак болуш керек. Анткени ал нерсеге бат эле күнөө түшөт, манипуляцияга өтүп кетиши мүмкүн дейт да. И акыркысы болуп без сравнения с другими детьми. То есть баланчанын баласы, элдин баласы. Бул жакта негизи баланы башка бирөөнүн баласы менен эмес, өзү менен өзүн салыштырыш керек деп айтат да. Мисалы,
баланча 5 алып келиптир, а сен эмнеге 3 алып келдиң деген бул туура эмес. Сен кече 5 алып келгенсиң, а бүгүн эмнеге 3 алып келдиң деген туурараак болот. Же болбосо баланча мектепке барып кечикпей барат экен, а сен эмнеге кечигип баратасың дегенде туура эмес. Сен мурун өз учуруңда мектепке барчусуң, акыркы күндөрү эмне үчүн кечигип калдың, мен түшүнбөй жатам. То есть мындай айтканда өзүнүн мурунку абалы менен азыркы абалын салыштыруу. То есть ошол турат. Өзү менен өзү. Материальное стимулирование ушундай тоже менде случай болгон. Отличник бала чоң апасы каждый 5 болгон сайын 20 сом берет экен да күнүнө, каждый 5 болгон сайын. Мен саламан 3 алып калып ушундай болгондо ыйлаганда мен бүгүн 5 алып, мен бүгүн 20 сом албай калам, сиз үчүн дейт да. Эми айтатам, сен жакшылап ошого эме даярдабайсың десең, мен эми чоң апам койчу кылат. Мен айткан, сен 3 алып же начар кылсаң, мен сен койчу кылам деп айткан деп. Айбек болгондо стресс болгондо. Койчу дейт адам. Мен просто және Аха. Азыр биз дагы бир чоң көйгөйгө өтөбүз. Ага чейин бул тренировка катары, признанияга тренировка болсун, Элестетебиз, сиздин 7 класста кызыңыз, англис тилинен мурунку күнгө караганда жакшыраак балл алып келди. Мурункусунда 3 алган, бунусунда 4 алып келди. Кантип биз ага признание билдиребиз?